киши азыркы жаңы шайланган президентибиз Садыр Нуркожоевичти да признавать этпейт экен. Мадымектен Садырга баргыла анда деп койду. Без уважения. Без уважения. Садыр дос болгонсуз, Жаманбы, жакшыбы? Садыр Нуркожоевич кыркырмачы, кошоматчы. Он так не говорит. Садыр Нуркожоевичти кыргыз эли шайлап алды, туурабы? Минтип эл аралык аэропорттун жетекчиси минтип айтпаш керек болду. Это непрофессиональное поведение, непрофессиональное поведение. Если жумуш жок болсо, Москвага барыштын кереги жок. Садыр президентте бар деп айтты. Жок, неадекватный сөгүндү. Не деп кыйкырат? Эми жетекчилик аэропорттун жетекчиси катары мындай өзүн алып жүрбөй, аябай өзүн начар алып жүр да. Бул адам деле иман берсин. Жакшынака эле жок, мен кетип калбадымбы? Мен сен менен сүйлөшкөн кетип калбадымбы? Камера жок да сразу тону башка жакка. Өзгөрдү. Посмотрите, он говорит, то, что граждане Кыргызстана хотят выехать на работу, пандемия, денег нет, иш керек болот десе, директор не dedi? Бяхта иштегиле dedi. Бяхта иштегиле. Садырга баргыла. Садырга баргыла. Садырга баргыла. Это что за ответ такой, да? Официальный ответ, да? Анан могу основанияны жасатпай эле ушуну жасатып отурганча мага келбейсиңерби, мен пятница күнү без основания учурат элем. Пятница күнгө без основания уча турган рейстин акчасы 66 000 болду. Андан көрө 30 000 алып туруп 10 000 основания жасаткан жакшы да 40 000 болду. И то дешевле. А без основания мы можем и без директора купить. Зачем нам директор? Любой авиакассага барып без основания билет. Жок. Кымбатыраак сатып алсак. Жок, Кыргызстандын бардыгы Россияга кетип аткан болсо, ошонун бардыгы директорго келип алат экен билетти. Ошо да. Уча тургандар көп да. Йыгылабыз. Коркутуп аткан, мына карагыла, мен коркутуп телефонду берип сүйлөшөм деп аткан пресс-секретарь да келди. Өзүнүн жетекчилигинен токмок жеп калбайын деп мени менен урушканга аракет кылды. Мени провокация кылганга аракет кылды. Үсөндүн айткан сөзүн бурмалаганга аракет кылды. Эми болду, эми тиги жетекчилиги камера кетип калгандан кийин тиги Эрмекгүлдүн жанындагы атыңыз ким эле? Юрист. Адыл, юрист байке Адылга сөгүндү, сөгүнбөдү? Сөгүнгөн жок, эми Садырга баргыла деп Садырга баргыла мадымектен жумуш жок болсо деп жарандардын мындай укугун тебелеген сыяктуу болду да. Жөнөкөй жарандар. Жумушка кетейин деген жарандар. Бирок деген бул жетекчи кече жакында келди, жаңы. Биринчиден, экинчиден бул маселени эки өлкө чечишип алыш керек болчу да. Үчүнчүдөн бул киши Манас аэропортундагы гана тиги кырдаалга окуяга жооп берет да. Анан эки өлкөнүн ортосундагы окуя жооп бербейт. Эки өлкөнүн ортосундагы чындап эле Садыр Жапаров менен Путиндин ортосундагы мамиле да. Чынында келгендечи. Ошо анан кийин деген ушул түз эфирден пайдаланып Манас аэропортунун пресс-секретарына кайрылып кетким келет. Акта ак, караны кара деп жүргүлө. Элдин сөзүн уга билгиле. Сөгүнбөй элге жардамды кыла билгиле. Ошол эл наразы болбош үчүн маалымат компанияларын жүргүзүш керек болчу. Азыр. Телевизордон рекламаларды бериш керек болчу, роликтерди бериш керек болчу, алдын алыш керек болчу. Пандемияга байланыштуу самолеттор учпай калды. Же болбосо пандемия аяктап самолеттор учуп баштады деген сыяктуу маалыматтарды берип туруш керек болчу. Аларды бербей, өзүнүн жумушун жасабай, анан кийин деген мен түз эфирим чыгып кеткенден жүгүрүп келип, жетекчилигине кошоматтанып, менен урушуп, провокация кылганынын кереги жок. Ишиңди билсең жаса, билбесең кетип калбайсың да, эмне жүрөсүң.